Брендинг Казакстан айкындуулугу үчүн кыйла жаңы кубулуш. Ооба, жергиликтүү бизнестин олуттуу бөлүгү көптөн бери эле сапаттуу гана эмес, уникалдуу өндүрүмдөрдү сунуштоо, аны мыкты жасалгаланган маркетингдик негизде сатуу канчалык маанилүү экенин түшүнүүдө. Бирок өлкөдө өз компаниясынын брендингине болгон талам эми гана күч алып келе жатат. Барган сайын компаниялардын көптөрү бренд бул жөн гана уникалдуу продуктту сунуштоо, улам көрүнө калган логотип жана кооз таң каккан эмес. Ал узак убакыт аралыгында туруктуу, оңтойлуу, абройду түзүү, ал керектөөчүнүн көз карашында компаниянын жүзү экендигин түшүнө баштады. Когда мы говорим о бренде, Биз бренд тууралуу сөз кыла баштаганда, бренд ал биздин башыбызда. Биз ага абдан ишенебиз. Биз ал кетирген катааларды кечирүүгө абдан даяр болуп калабыз. Мына ийгилик ошондо болушу керек. Биз бренд тууралуу сөз кылган кезде, анан албетте бизде туура образдар жаралат. Сен дүкөнгө барып, тигил же бул өндүрүмдү алып, аны куржунуңа салган кезде бренд деген дал ошол. бренд. Брендтин так таанылышы үстүндө иш алып баруу, туруктуу, оңтойлуу ассоциацияларды жана жада калса жагымдуу пикирлерди аны менен айкалыштыруу. Брендингдин маңызы ошондо. Брендти өнүктүрүүдө мыкты натыйжаларды сатып алуучуну, анын баалуулуктарын, муктаждыктарын, менталдуулугун, жашоо образын издөө аркылуу гана алууга болот. Брендинг ар дайым маданиятка негизделет. Андан башка ал маданияттан тышкары эч нерсеге кынаатташа албайт. Ошентип биз бренд стратегияны иштеп чыгууда албетте баарын маданиятты изилдөөгө кураштырабыз. Биз өзүбүз билебиз, биз Казакстанда өзүбүз жашайбыз, өз маданиятыбызды билебиз, жада калса белгилүү бир өндүрүмдү керектүү маданиятын билебиз. Рынок всегда... Базар ар дайым эки категорияда ой жүгүрткөн. Алгач алар өндүрүмдөрдү жараткан, андан соң сатып алуучуну издеген. Азыр болсо алгач сатып алуучуну табуу, аларга эмне керектигин түшүнүп алуу керек болот. Ошондон кийин гана ага ыкташтырып өнүм жаратылат. Бул жерден мен силер баарыңар биздин кесиптештер, өнөктөштөр, көңүл борборун өнүмдүн сапатына гана бурбашыңарды каалайт элем. Анткени бул жерде баары эле бирдей жасашат да. Көңүлдү кыйла бүтүндүк сунушка бурсаңар, дал ошол бүтүндүк сунуш силерди башкы рыноктарда жана Казакстандын аймагында да өзгөчөлөнтүп көрсөтөт. Ойлонуштурулган брендинг бул рынокто алдыга жылдыруунун эң эле натыйжалуу шайманы болушу керек. Ал жөн гана популяризация эмес. Ал керектөөчүнүн ишенимине арзуу. Бирок кайсыл болбосун бренд эскирүү деген касиетке ээ. Ошондуктан анын өнүгүүсүнө тынымсыз күч жумшаш керек. Мне кажется, что по сути нужно... Менимче маңызында өз ишиңди жакшы көрүшүң керек. Өз өндүрүмүңдү өнүктүрүп, кандайдыр бир уникалдуулук стратегиясы тууралуу унутпоо зарыл. Кандай гана болбосун менчик ээси же брендти кармап туруучу ар дайым өз керектөөчүсүнө пайдалуу дагы эмне бере алам деген ойдо болушу абзел. Аны жасоо үчүн ар дайым изилдеп туруу зарыл. Мен керектөөчү менен сүйлөшүүнү арттырууга, ал тууралуу, анын керектөөлөрү тууралуу, брендтери менен багыт алуусу жөнүндө көп билүү зарыл деп ойлойм. Билесиңерби, илгери бир нерсе кандай жасалаарын баары көрүшчү. Анан аны ошондой кылып жасайм деп аракет кылышчу. Азыр болсо мен дагы алардын катарына кирем. Албетте трендтерди көрүшөт, бирок керектөөчүнү изилдөө жагына дагы көп ыкташып келишет. Больше усилилась в сторону изучения потребителя. Артып келе жаткан атаандаштык жана керектөөчүнүн талапчылдыгы. Ошонун баары көптөгөн компаниялардын өздүк брендин сапаттуу өнүктүрүү, жеке аброюн арттыруу жагында тынчсыздануусунун себептеринен болуп саналат. Дагы бир себеби көптөгөн компанияларга казак рыногунда тар болуп кеткендиктен жана алар анын чектеринен чыгууга даяр болуп калгандыгында. Топтолгон аброю жана турукташып калган бренди менен. Серепчилердин айтымында бизде андай компаниялар көп болуп кетти. Первое, что хочу отметить, это Эң биринчи белгилей кетким келген нерсе бул Хорека. Ал абдан мобилдүү. Анткени IT тармак тамак аш өнөр жайыдагы кыйла комфорттуу өнүгүп келе жатат. Менин оюмча эртеңки күндөрү эл аралыкка чыгып кетиши мүмкүн болгон 3 башкы курамдар ошондо камтылган. уйти на международку уже завтра. Бүгүнкү күнү Казакстанда дал брендинг компанияларда адистешкен 10дон ашык компания иштеп келе жатат. Ал сыяктуу агенттиктердин саны келечекте жогорулайт. Анткени ата мекен бизнесинде жеке брендти мыкты өнүктүрүүнүн түшүнүгү өсүп келе жатат.